2 күнгө созулган футбол боюнча облус жетекчисинин кубогунун жыйынтыгы Газпром спорт комплексинде өткөрүлдү. Мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер жана мекеме уюмдардан түзүлгөн кичи футболго жалпы 24 команда катышкан. Алардын ичинен 4 команда финалдык турга жолдомо алышкан. Мындай турнирлер биринчиден ошол гос органдардын ортосундагы ынтымакты бекемдейт. Биринчиден, экинчиден ушул жаштарыбызды, элибизди ушул спортко машыкканга мындай түрткү болот, үгүт болот. Анан негизи бул спорт жакшы нерсе го. Ушинтип ушундай турнирлер көпкө баймай болуп турса, бул мамлекеттин өнүгүшүнө дагы бир жакшы бир салым болот деп ойлойм. Альянс Алтын компаниясына терең ыраазычылык. Себеби ушул кубокты дагы ушулар каржылап, Альянс Алтын компаниясы каржылап берди. Дайыма ушул спорт тармагын болобу, башка тармактар болобу дайыма колдоп жүрүшөт. Биринчи орун үчүн болгон чечүүчү мелдешке облустук ички иштер башкармалыгынан түзүлгөн Динамо УВД жана жол тейлөө ишканаларынан куралган жолчулар командалары күч сынашты. Кичи футболдун эрежелерине ылайык оюндар 2 таймдан туруп, ар бир тайм 12 мүнөткө созулду. Динамо УВД командасы атаандаштарынын дарбазасына гол киргизип, биринчи тайм 1-0 эсебинде жыйынтыкталды. Экинчи таймда кайрадан эле Динамо УВД командасынын чабуулчулары таамай сокку узатып, эсеп санын өзгөртүп жатышты. Оюнчулардын мыкты коргонуусу атаандаштарга алгачкы упайды жаратууга мүмкүндүк берген жок. Ошентип мыкты машыгуу жана ойлонулган тактика эсеп санын 7-0го айлантып, Динамо УВД командасы атаандаштары болгон жолчулар командасын утуп, мелдештин жеңүүчүсү аталды. Кечээ күнү 6 команда менен ойноп, өзүбүздүн группабыздан биринчи болуп чыгып, бүгүнкү оюндарга жолдомо алып, бүгүнкү ушу плей-офф оюндардан атаандаштарды дагы 4 оюн жүргүзүп, ошол жерден финалга чыгып, финалдан Кудай буйруп жеңүүчү болуп чыктык, Кудай буйруса. Кыргыз Республикасынын президентин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жумаев Эрмат Жумаевдин демилгеси менен ушу өкмөттүк органдардын арасында ынтымакты ден соолукту чыңдоо максатында өткөрүлгөн кубогу буйруса мен ушул демилге аябай жакшы демилге деп ойлойбуз. Мындан кийин дагы спортту ден соолукту чыңдоо максатында бул оюн уюштурулса аябай жакшы болот деп ойлойбуз. Президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн кубогуна арналган мелдештин жыйынтыгында 4-чү орунду Альянс Алтын командасы камсыздап 25 000 сом тапшырылды. 3-чү орунга банк кызматкерлеринен түзүлгөн банкир командасы ээ болуп 50 000 сом тапшырылды. Ал эми 2-чи орунга жетишкен жолчулар командасына 70 000 сом тапшырылса, 1-чи орунду багындырган Талас облустук ички иштер башкармалыгынын Динамо УВД командасына облус жетекчисинин кубогу жана 100 000 сом акчалай сыйлыгы ыйгарылды. Жумаев Эрмат Жумаевич тапшырды. Ден соолукту чыңдоо жана сергек жашоого үндөө, ошондой эле мамлекеттик мекеме ишканалардын ортосундагы ынтымакты бекемдөөгө арналган бул спорттук иш-чара жыл сайын салтуу түрдө уланарын облус башчысы Эрмат Жумаев билдирди. Көп жылдан бери боло эле экен, анан уюштуралы деген чечим чыгардык. Себеби мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин арасында эми бардык баягы күч органдары, саламаттык сактоо, билим берүү бул жерде бүт структуралар областтагы 24 команда катышты. Ушу ынтымакты чындайлы деп, ортодо кызматташууга жакшы бир шарттар түзүлсүн, бири-бири менен таанышсын. Анан спорт эми баягы өмүрдүн булагы дейт. Ушул жакшы ден соолукка, мындай спортко чакырып, ден соолуктар чын болсун деп ушул бир ынтымак кубогун уюштуралы деп чечим чыгардык. Буюрса бул эми жыл сайын өтө турчу иш-чара. Ошондой эле сыйлоо аземинде мыкты чабуулчу, мыкты коргоочу, мыкты дарбазачы номинациялары боюнча бир катар оюнчуларга медалдар, акчалай сыйлыктар жана атайын белектер тапшырылды. Сеймак Барманов, Нургелди Ашубеков, Талас шаары.